كل عين لمة أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة. Урматтуу ата эне, кичинекей балдарга тез дем салдырып турушубуз керек. Мына канчалар бизге чоңоюп калганда айнып калды, карабай калды, сүйлөшпөй калды, кыжалат болот, ачуусу келет, биз менен кырылышат, эчтекени укпайт деген секелек болуп, мынакей 15, 20, 25, 30 жашка чейин келгендер ушундай арманы менен келишет. Алар албетте кичинекейинде аларга дем салынып, дем салынмак түгүл, көз тийүүгө каршы эч кандай эчтеке пайдаланган эмес. Мына мен азыр айтып аткан дуаны ар дайым айтып турушубуз керек. Бул дем салуу деле эмес, кайсы бир эрте менен кечинде же көпчүлүк барганда балдарды сактап жүрүшүбүз керек. Андан тышкары булар назик болушат, абадан көзгө илинген болушат. Ата энеси ыпластыгынан анан кийин балдар ошондой көп страдать этип, жабыркап, түнкүсүн ыйлап, кичинекейине биздекеле көрүнүп, анан чоңойгондо ал ичиндеги жаман нерсе көз менен киреби, кара дуба менен киреби, чочуп калганда киреби, ыплас иш менен ата энеси аралашканда киреби, бул ошол кирип анан чоңойгондо зыян кылбаш үчүн кичинекейинде ар дайым дем салып турушубуз керек. Балдарды, назик балдарды коргоп турушубуз керек. Ал биздин милдет. Көз тийүү. Укмуш бул көз тийүү менен өлүм келет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Эми көз тийүү турмактуу. Көз тиет десе эле биз башка бирөө келди эле, абысыным келип эзилип кетти эле, кошунам келип мен штеке алып кетти эле, сулуу экен, мындай экен, анан ошону башка бирөөдөн көрүп кереги жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүңөр жаман көз менен талкалабагыла деп, өзүңөр деп айтып кеткени, мисалы көз эмнеден тиет, сук эмнеден кирет. Муну аныктамасында суктануудан, жакшы көрүүдөн анан көз тиет. Ал тиги башка бирөө кошуна деп айтылган эмес. Ошо суктануу, жакшы көрүү, сугу менен абадан мактоодо ошондо көз тиет. Эми карап көргүлө. Башка бирөөдүн баласын анчалык суктанбайт, өз баласына суктангандай. Чимкирип алып былтыйып турса дагы өз баласына жаным күйүп кетем го, өлүп кетем, алдыңа жыгылам го деп тимеле эзилгендерди кимге эзилет? Өз баласына эзилет. Эми эзилбеш керекпи деген суроо туулат. Эзилет, жакшы көрөт, бирок ошол эле учурда үйрөткөндөй, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй, өзүм мен айткандай эмес. Балдарыңарга ошентип айтып туруп, машалла, баракаллах деп койгула, көз тийбесин деп айтып кеткен. Ошону да айтпайбыз. Муну андай кылып жараткан, машалла, Аллах таалам жаратты. Бул Аллахтын берекеси деп сөздү айткандан эринебизди анан башка бирөөдөн көрүп жүрө беребиз. Балдарыбыз эмне үчүн эле ушаты берет, эмне үчүн уктаганда кыйналып берет, чыркай берет, чоңойгондо өзүмчө болуп кетти, укпай калды деп армуунуңарды айта турган болсоңор, өзүбүздөн көрөлү. Ата эне өзүңөрдөн көргүлө. Балдарга кам көрөлү, келечекке. Ассаламу алейкум.